Урматтуу шайлоочулар, мекендештер, мынакей азыр таңкы 3 болду. Түштөн оодо окшойт убакыт. Ушул азыркы убакытка биздин борбордук өкмөттөгү штабтын расмий маалыматын билдирип коелу. Эртең менен мен айткандай, бизде 4 түз байланышка чыга турган номер иштеп атат. Ошол 4 байланыш номерге кайрылгандардын саны 40-тан бир аз эле ашты. Бул саат 3-кө аябай жакшы көрсөткүч болуп атат. Анткени мурунку мынакей жокко чыгарылган жогорку кеңештин шайлоосуна салыштырмалуу ошол убакыттагы кайрылуулардын саны 500дөн ашкан экен ошол убакытта. Азыркы кайрылуулар болсо 10 эсе аз экен. Анан ошол телефондорго келип түшкөн кайрылуулардын көпчүлүгү бул жанагы форма 2 боюнча болуптур. Андан тышкары паспорттары боюнча анча-мынча проблемалар болгон экен. Эми паспорттор боюнча буга чейин деле биз бир айдан бери айтып келатканбыз. Кээ бир паспорт алгандар алмаштырып атканда өзлөрүнүн ошол чипке деген жазуусу туура эмес жазылып калат же эски каттоосу менен эле кете берет экен. Ошон үчүн биз кайрылганбыз шайлоочуларыбызга. Ошол жаңы ID карталарга жазылган маалыматты, чипке жазылган маалыматты бир сыйра текшерип алгыла деп. Ошон үчүн азыр мынакей шайлоочулар кээ бирлери ошентип бир аз кыйналуулар болуптур дейт. Андан тышкары эң негизгиси бул кайрылуулардын көпчүлүгү шайлоо процесси менен эле байланыштуу болуптур. Ал эми биздин өкмөттүн тарабынан штабтын эң чоң маселеси бул шайлоолорго деген уюштуруу, камсыздоо маселелери боюнча бир да кемчилик чыкпаптыр. Кайрылуулардын ичинде свет жок, интернет жок, же бирдеме жетишпейт деген айрыкча санитайзерлер боюнча, санобработка боюнча, маска таратуу боюнча, иши кылса биздин шайлоочуларыбыздын ден соолугун коргоо маселелери бүт бойдон толук чечилген. Ошон үчүн азыркы убакытка бир да ошондой көйгөй катталбаптыр. Ошон үчүн мынакей шайлоо өзүнүн нугу менен кетип атат. Анан суукка байланыштуу болгондуктан биз мынакей штабтын атынан бүт региондорду кыдырып чыкканда, текшерип жүргөндө ошол жерде бир маселе жергиликтүү органдардын өкүлдөрү айткан болчу. Эгерде элдердин баары бир убакытта бир келип, анан шайлоо участкаларында элдердин саны көбөйүп кетип, анан бир аз оорураак болуп калабы деп, бир аз проблема болбосун деп сунуштарын укканбыз. Ошол сунуштардын бири биз аны дагы колдодук. Шайлоочуларды шайлоо участкаларына убактысы маалы менен чакырмайга өткүлө деп. Баарын деген бир убакытта чакырып албай, анан баары да бир убакытта келип, тыгынды жасап, анан бири-бири менен ошентип коопсуздукка, анча-мынча залалга тийгизбегенде шарттарды түзгүлө дегенбиз. Ошон үчүн мынакей азыркы убакытка чейин карасак, шайлоочулардын келип аткан темпи боюнча баары ирети менен келип атыптыр. Азыркы учурга чейин мынакей көпчүлүк шайлоочулардын аймактардагы келген биздин шайлоочулардын сандарын карасак, пайыздарын 20дан ашыптыр. Демек, шайлоо өз ирети менен кетип атат. Эми эң негизги маселе баарын көйгөй ойлондура турган бул коопсуздук маселеси. Ошон үчүн коопсуздук боюнча камсыздоолордун жана анын деген бүт иш-аракеттери боюнча мынакей биздин брифингке Ички иштер министрлигинин орун басары Октябрь Жолдош Урмамбетовду чакырдык. Маалыматыңызды берип коесузбу? Тактап. Урматтуу мекендештер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө ички иштер органынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атат. Шайлоо өкүлүнүн алкагында 11 миңден ашык кызматкер ушул шайлоо учурундагы коопсуздук сактоо боюнча иш аракеттер жүргүзүп келүүдө. Шайлоого байланышкан мыйзам бузууларга карата 280 документтештирилген группалар түзүлгөн. Алар ошол учурдагы кандайдыр бир нарушениялар болсо, же мыйзам бузуулуктар болсо, ыкчам чара колдонуп чечимдер чыгарышат. Жерлерде бүгүнкү күнгө дейин шайлоо
байланыштуу мыйзам бузуулардын 78 фактысы каралган. Анын 69 боюнча ички иштер министрлиги тарабынан чечимдер чыгарылып, 9 фактысы боюнча азыр өндүрүштө каралып жатат. Бул 7 фактысы боюнча кылмыш, 2 фактысы боюнча жоруктар. Бүгүнкү күндө шайлоо бүгүнкү күндө саат 8ден башталып 8:00 баштап добуш берүү башталгандан бери бул саатка чейин аралыгында республика боюнча электрондук маалыматка 8 маалымат келип түштү. Азыркы күндө биздин ички иштер министрлиги тарабынан текшерүү иштери жүрүп атат. Булардын ичинен 7 фактысы Бишкек шаарында, бир фактысы Ош шаары боюнча. Менде бүгүнкү азыркы чокто маалымат ушундай. Эми силердин маалыматыңарга таянсак, азыркы учурдагы катталып аткан келип түшкөн арыздардын баардыгы, кайрылуулардын көпчүлүгү текшерилип бүтүрүлгөн, туурабы? Бүгүнкү күнгө дейин ушу 7 фактысына баягы текшерүү аныкталгандан текшерүү жүргүзүп атат. Текшерүү өзүктөр аныкталгандар болсо аны дагы Эң негизгиси ар бир кайрылуу катталган, эчтеке жашырылган эмес, туурабы? Көз жумулган эмес. Ар бирөө боюнча текшерүүлөр жүрдү. Бул текшерүүлөрдүн көпчүлүгү мына борбордук шайлоо комиссияларынын алкагында, жергиликтүү комиссияларынын алкагында ыкчам группалар түзүлгөн болчу, Ошол группалардын иш аракеттери мынакей ушундай жыйынтыктарды берип атат. Көрүп атасыңар. Канча кайрылуунун 78 фактынын бул 53-ü борбордук шайлоодон келип түшкөн маалыматтар. Калган фактынын маалыматтын баары биз өзүбүз ички иштер министрлиги өзүбүз аныктап, ушу маалыматтарды түшүрүп ошолорду териштирүү жүргүзүп келатабыз. Эми мынакей салыштырмалуу көрөлү. 53-ü борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн маалыматтар, туурабы? Бизге берилген маалыматтар. Силерге жөнөтүлгөн. Бизге жөнөтүлгөн. Эми мисалы мурунку жокко чыгарылган жогорку кеңештин шайлоосунда канча кайрылуулар болгон эле? Анда жогорку 5-октябрда шайлоонун учурунда бул 500дөн ашык маалымат келип түшкөн да. 500дөн ашык маалымат келген. Мында болсо мына бүгүн 10-на дейин 78 гана факт бизге кайрылып түштү да. То есть почти 15% эле болуп турат да, 10%. Эми жөнөкөйлүк айтканда 10 эсе азайгандыгы. Азайгандыгы болуп атат да. Катталыс. Демек 10 эсе аз бузуулар же кандайдыр бир жоруктар катталып атат. Булардын да көбү аныкталбаган маалыматтар 69. Дагы бул калгандары боюнча аныктоолор жүргүзүп атабыз. Бирок биз бүт жана маалымат интернеттен, фейсбуктан кайсы жерде кандай маалымат түшсө ошонун баарын териштирүүгө алып келатабыз да. Мынакей азыркы учурда биздин борбордук штабтын да түз байланыш телефонуна кайрылуулардын саны 40тан эле аз ашты. Ал эми буга чейинки 1,5 айдан бери шайлоонун алдында жүргүзүлүп аткан иштердин негизинде шайлоо агитация убагындагы, анан азыр шайлоо учурундагы болуп аткан каттоолордун да саны 10 эсе түшкөнү бул аябай жакшы көрсөткүч болуп эсептелет. Бул биздин деген мынакей биргелешип өкмөт, борбордук шайлоо комиссия жана ушу шайлоого деген тартылып аткан бүт саясий күчтөр жана ар кандай бейөкмөт өкүлдөрү уюмдардын мынакей ачык айкын шайлоону өткөрөбүз деп убада бергенбиз. Биздин деген жасап аткан иш аракеттердин негизинде админ ресурс боюнча колдондуу деген бизде фактылар анча деле көп болгон жок окшойт. Жок деле. Маалыматтар бар, бирок анын баары тең өзүнүн тастыгын берген жок да. Тастыгын берген жок. Далилденген жок. Ошон үчүн мынакей биз ачык айкын бурмалоосу жок админ ресурсту колдонуу жанагы форма 2-нин жок болушу менен азыркы катталып аткан бизде деген маалыматтын көпчүлүгү мынакей 10 эсе түшкөнүнүн белгиси ошол. Жыйынтыгы ошол. Эми мынакей добуштарды сатып алуу деген же бурмалоо деген фактылар эми бир экөө эле болуш керек катталгандан.
мынакей Статистиканы көрсөң. статистика боюнча мынакей ушул катталган фактылар боюнча шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу 1 фактысы катталган. Добуш сатып алуу деген фактылардын 13-ü катталган. Административдик колдонуу боюнча 32 факт катталган. Эң баштык майда бейбаштык боюнча 6 факт, уурулук боюнча 1, бөтөн мүлкү жок кылуу боюнча 1 факт. Башка фактылар 11 катталган да. Бул жанакы адым ресурстук колдонуу дегендер боюнча азыр 3 фактысы боюнча биз териштирип атабыз. Калган баары тең териштирилип, коомчулукка биз толук маалыматтарды бердик да. Далилденген эмес. Азыр 3 фактысы боюнча териштирип атабыз. Мынакей. Биз мынакей штабтын деген эң негизги максаты ачык, таза шайлоону өткөрүү болчу. Ошонун мынакей жыйынтыктарын көрүп атасыңар. Азыр деген бул саат 3кө болуп аткан эле маалымат. Саат 8ге чейин дагы шайлоо бүткөнгө чейин дагы 5 саат бар. Бул сандар өзгөрөбү азыр көрөбүз, анткени чалуулар келип түшөт. Эгерде чалуулар келбесе, анда бул көрүнүштөр көбөйбөйт, көрсөткүчтөр, туурабы? Демек, өз ирети менен кетип атат шайлоо. Биздин штабтын алкагында коюлган максаттардын баары чечилген. Ошон үчүн мынакей чалуулардын жана кайрылуулардын көпчүлүгү бул ошол шайлоо процессине байланыштуу. Биздин өкмөттүн тарабынан, жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан камсыздоо жана жардам көмөк көрсөтүү маселелери боюнча эмес болуп атат. Азыр ошон үчүн биз өзүбүздүн тарабыбыздан болгон бүт иш аракеттерди кылдык. Свет өчүп, же интернет жоголуп, же байланыш жок болуп, ушундай мүчүлүштөр каттала элек биздин борбордук штабта. Кайрылуулар да болгон жок ошондой. Азыр баары өз ирети менен кетип атат. Эмки маалыматты биз деген саат 5тен кийин беребиз. Аны дагы өзүнүн ирети менен болот. Эң айрыкча айтып кете турган дагы кошумча мынакей 5 саат калды шайлоонун аягына чейин жана референдумду өткөрүү боюнча. Бүт биздин жарандарыбызга, шайлоочуларыбызга азыр келип ушул шайлоо менен референдумга катыша электер 5 саат калды. Келип сөзсүз өзүңөрдүн добушуңарды калтырып кеткиле. Анткени бул шайлоо өтө маанилүү. Референдумдун жыйынтыгы өзгөчө маанилүү. Анткени бул референдумда биздин мамлекеттин келечеги аныкталып атат. Кайсы жол менен биздин мамлекет өнүгүш керек деген маселени бүт мынакей элдин алдына коюп, элдин добушу менен, шайлоосу менен азыр биз тактайбыз. Президенттик мамлекет болобузбу, парламенттик мамлекет болобузбу? Азыр эми силер биздин шайлоочулар, жарандарыбыз, мекендештер, баарыбыз патриотпуз. Өзүңөрдүн жарандык укугуңарды аткарып бериңиздер. Баарыңыздарды ушуга деген биз чакырабыз. Биз ошого баарыбыз кызыктарбыз. Мамлекетибиздин жана өзүбүздүн, биздин балдарыбыздын да неберелерибиздин келечеги азыр чечилип атат. Жаңы тарыхта, жаңы таза барак менен Кыргызстан кандай жолду тандайт деген суроо. Жаңы президентти дагы шайлап атабыз. Ошон үчүн жаңы президент татыктуу болуш керек. Баарыбыздын үмүтүбүздү аткара турган инсан болуш керек. Бул дагы эң чоң маанилүү маселе. Силердин добушуңар жок, бул маселе чечилбейт. Ошон үчүн баарыңарды ушул шайлоого келип, ушул эки маселени чечкенге өзүңөрдүн добушуңар менен өзүңөрдүн келечегиңерди аныктап койгула. Урматтуу мекендештер, шайлоочулар, эмки биздин теле берүүбүзгө чейин сак саламат болуп тургула.